Assalamu алейкум калайык калк, кадырлуу кыргыз эли. Мына бүгүн өлкөбүздөгү ар түрдүү кырдаалдарды эске алып, ал кырдаалдардын жакшысын дагы жаманын дагы эске алып, мынакей бүгүнкү күндө болуп аткан баарыбыз бүгүнкү мүнөттөрдү кечирип аткан учурлардын баардыгын көрүп, өзүбүздүн ой пикирибизди бөлүшүп коелу деп чечтик. Жалпы Чүй Токмок эли бүгүнкү күндөгү биздин өлкө башчыларыбыздын кылып аткан эмгектерин, аткарып аткан иштерин колдоо максатында мынакей ушул биримдикти, ынтымакты натыйжалуу түрдө көрсөтөлү деген ниетте, тилекте урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, мынакей бүгүнкү сиздердин жасап аткан, аткарып аткан эмгектериңиздер, иштериңиздер жалпы кыргыз элин канааттандырат деген ишеничтебиз биз. Бүгүнкү күндө сиздердин аткарып аткан кызматтын алдында бут тосуучулар, ар түрдүү чагымчылардын чыгып атканын, алардын сиздерге кайсы бир деңгээлде тоскоол жаратып атканын баарыбыз көрүп турабыз. Эң биринчи биздин максатыбыз элибиздин ынтымагы. Мына ошол ынтымакты көздөө максатында, бекемдөө максатында сиздердин аткарып аткан, алып барып аткан ишиңиздердин, урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, сиздердин аткарып аткан ишиңиздердин натыйжасы чыксын, келечекте чыгат деген терең ишенич менен, ниет менен жалпы Чүй Токмок эли өзүбүздүн ушундай болгон пикирлерибизди билдире кетели дедик. Сиздердин кылган кызматтарды колдоо менен алдыңыздарда Чүй Токмок эли. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, мынакей Чүй Токмок элинин жалпы көз карашы, ой пикирлеринин бардыгы сиздер менен. Бир туугандар, президентибизди колдойбузбу? Президент Садыр Жапаровдун ишке киришкенине бүгүн туура 1 жыл болду. 1 жыл ичиндеги жазалган иштер тууралуу айтсак, мамлекет башчы алгачкы ишин эңшерилген экономиканы көтөрүү менен баштады. Эки миң жыйырманчы жылдын октябрынан декабрга чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылды. Рейдерлик баскынчылыкты болтурбоо үчүн башынан менчикти коргоо, бизнести колдоо, ички жана тышкы инвестицияны сактоо менен менин негизги ишим болду. Жогорку кызматтагы атка минерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү камакка алынып, жоопкерчиликке тартылды. Экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү, бюджетти толтуруу үчүн 2021 жылдын 29 октябрында экономикалык мунапыс жарыяланды. ГЭСтерди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭСтерди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Экологиялык коопсуздуктун нормаларын одоно бузгандык үчүн Кумтөр кенине убактылуу тышкы башкаруу киргизилди. Centara Golding компаниясы өзүнүн баланстык наркынан 926 миллион долларды эсептен чыгарып, бизнес операциянын токтогондугун, аны менен Кумтөр кенине көзөмөлдү жоготкондугун билдирүүгө аргасыз болду. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду. Ишкердик субъекттерин укук коргоо органдарына текшерүүгө тыюу салуу узартылды. Ишкерлерге берилип жаткан жогорудагы жеңилдиктер алардын көмүскө экономикадан чыгуусуна түрткү болот деп ишенебиз. Мына ушундай ишкердик жана инвестициялык чөйрөнү колдоонун жыйынтыгында экономикалык активдүүлүк калыбына келе баштады. РСК, Айыл жана Керемет банктардын уставдык капиталы көбөйтүлдү. РСК банк 5,4 миллиард сомго чейин, Айыл банк 5,5 миллиард сомго чейин, Керемет банк 8,7 миллиард сомго чейин көбөйтүлдү. 2021 жылы элге 20 миллиард сомдон ашык насыя берилди. Анын 72% аймактарга кетти. Кепилдик фонд
2021 жылдын октябрынан кийин тез арада 2 миллиард сом кошумча капиталдаштырылып, пандемиядан жабыр тарткан ишкерлерди колдоого 10% чени менен насыялар берилди. Быйыл 2,5 миллиард сом суммасында кепилдик фонд кошумча капиталдаштырылды. Азыр анын уставты капиталы 6,6 миллиард сомду түздү. 20 миллиард сомдон ашык насыя анын 72% аймактарга берилди. Тышкы инвестиция 2021 жылдын 9 айында тышкы инвестиция 26,4%га көбөйүп, 503 миллион долларды түздү. Сом менен алганда 43 миллиард сом тышкы инвестиция келди. Венгер Кыргыз өнүктүрүү фонду уставтык капиталы 16 миллион доллар менен түзүлдү. Аны 50 миллион долларга чейин жеткирүү макулдашылды. Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун уставтык капиталы 50 миллион доллар менен түзүлүп, буюрса 200 миллион долларга чейин көбөйтүлөт. Кыргыз Түркмөн өнүктүрүү фондунун уставдык капиталы 100 миллион доллар менен түзүү маселеси иштелип чыгып атат. Бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса, келерки жылы бул дагы ачылып калат. Түрк мамлекеттер уюмунун инвестициялык фондун түзүү жөнүндө маселе иштелип чыгууда. Уставтык капиталы мунун 443 миллион доллар болот деп сүйлөшүп жатабыз. Кыргыз Азербайжан жана Кыргыз Түрк өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча маселелер дагы иштелип чыгууда. Азербайжан менен дагы ушундай маселелер жүрүп атат. Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Спасибо. Бюджетте 280 миллиард сомго жеткирүү боюнча убаданы аткарууга жетиштик. ИДП номиналдык көлөмүн 720 миллиард сомго чыгаруу пландалууда. 5 жылдын ичинде эң көп чогулганы 148 миллиард сом болгон. Быйыл республикалык бюджеттен кирешебөлүгү 11 айда 162 миллиард сомду түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 41%га же 47 миллиард сомго өстү. 2019 жылдын 11 айына салыштырмалуу 36 миллиард сомго көбөйдү. Биз быйыл бюджеттик көрсөткүчтөргө пандемия жок мезгилдеги көрсөткүчтөрдөн бир топ жакшы жетишкендиктерге чыга алдык. Биз жаңы салык ойлоп тапкан жокпуз. Биз башкарууну өзгөртүп, фискалдаштырууну күчөтүп, коррупцияны кыскартып, кошумча акча каражаттарын таптык. Аз камсыз болгон жарандарга социалдык колдоо. 2022 жылдын 1 январдан тартып 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрүлдү. Бул демилге 112 миң үй бүлөнү камтыйт. Ушул министрлер кабинетин дайындап жатканда консолидацияланган бюджетти 280 миллиард сомго жеткирүү боюнча элге убада кылганбыз. Биз тапшырманы аткардык. 2021 жылы 306 миллиард сом менен жыйынтыктайбыз. Же 26 миллиард сомго көп болушу күтүлүп жатканын айтып коюшубуз керек. Балдар жана карылар үйүндөгүлөрдүн тамактануусу жакшырды. Чечим мамлекет башчы ал үйлөргө барган учурда жеринен кабыл алынды. Тамак ашка бөлүнгөн каражат 110 сомдон 220 сомго көтөрүлдү. Канчанчы жылдан бери 110 сом? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери. 7 жыл болду, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? 110 сом болсо сизге тапшырманда 2 эсе көтөрөсүз. 220 кыласыз. Bir жуманын ичинде өкмөттүн отурумун кыласыз, уюштурасыз, сунушуңуз менен келесиз. Bir жумадан кийин менин колума 220 болду деген, күнүнө 220 болду деген токтомдун көчүрмөсүн бересиз. Пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Учурда орточо пенсия 6248 сомду түзөт. 1 октябрдан 50%га жогорулатылды. Буга чейин колдоруна 4000 сомдон алышса, эми 8000 сомдон алышты. 1 январдан тартып, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар биринчи топтогулар 4000 сомдон 8000 сомго чейин көбөйдү. Экинчи топтогулардыкы 3300 сомдон 6600 сомго жогорулады.
Үчүнчү топтогулар 2700 сомдон 5400 сомдогу жогорулатылган жөлөк пулдарды алышат. Тоголок жетим балдар мурда 2000 сомдон алса, азыр 6000 сомдон алышат, же 3 эсеге көбөйтүлдү. Саламаттыкты сактоо, маданият кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылды. Коргоо жана коопсуздук. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында биринчи жолу өлкө өз каражатына ок өтпөс машиналар, вертолет, пилотсуз учактарды жана башка аскер техникаларын сатып алды. Булар менен бирге бир катар күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин айлыктары көтөрүлдү. Биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жообун катуу беребиз. 2022 жылдын 1 январдан баштап сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык алынып салынды. Февраль айынан баштап дыйкан фермерлерге насыялар 6% менен бериле баштайт. Пайыздык чен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4%га чейин төмөндөтүлдү. 2020 жылдын 1 октябрынан бүгүнкү күнгө чейин 959 ипотекалык кредит берилди. 5 миллион сомго чейин ипотекалык насыя алууга мүмкүн болду. Ипотекалык компаниянын саясатын биз толук өзгөрттүк. Мурда булар 30%-ын алдын ала берип, анан иштеген жериңде мен справка алып келип, зарплатың болсо беребиз, жок болсо бербейбиз деген саясат менен жүрүшкөн. Мындайча айтканда баягы банковский системага өтүп алышкан. Биз ал саясатты жок кылып, азыр алдын ала эчтеке төлөбөй туруп эле алса болот деген саясатты жүргүзүп атабыз. Бишкек шаарынын Тетсеки аймагында жашагандардын үй документтерин чечүү үчүн 47,7 гектар жер тилкеси трансформацияланып берилди. Президенттин тапшырмасынан кийин жарандар кызыл китептерин, үйлөрүнүн техникалык китепчелерин алууга жетишти. 1 апрелге чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жердин трансформациялоо иштери аягына чыгаары маалымдалды. Баткенге биринчи жолу стратегиялык чек катары мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулду. Облуска өзгөчө статус берилди. Өнүктүрүү программасы кабыл алынды. 500 миллион сомду жыл сайын бөлүп туруу чечими кабыл алынды. 2021 жылдын соңунда Разаковдун 110 жылдыгынын урматына Исфана шаарын Разаков шаары деп атоо боюнча жарлык чыкты. Сия Разаков менен биз сыймыктанабыз бизден. Сия Разаков азыркы кеч болсо дагы чоң баалоо болду деп эсептейм. Биздин президентибиз жана жогорку өкмөтүбүз тарабынан. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы кабыл алынды.